Алмаз, фамилия Молдошев. Айылбанкта кредит тескөө бөлімінің баш кадисі болып иштейм. Азыр бул эч айтып кеткен Садыр Жапаров айткан 6% менен кредит бөлүндү айттыңызбы? Азыр ошо мурунку айда 12 январда министрлер кабинетинин распоряжениясы чыккан. Азыр кыскача ошол кредиттер боюнча маалымат берип кетейин дедим сиздерге. Мал чарба менен дыйканчылыкка 50% жумшалат экен. Ошо бөлүнгөн акчанын 25% өндүрүшкө, анан калган 25% ошол дыйканчылыкка да, 50% мал чарбачылыкка экен. Ал кредитти алыш үчүн мал чарбачылык багытына иштетем десеңиздер, сөз түрдө катталыш керек. Биздин офиске барасыздар, катталсаңыздар, ошол очерк менен беребиз. Анан дыйкандарга колубуз келишинче кезексиз кредиттер беребиз. Дыйкандардын сезону өтүп кетет. Ооба. Андан тышкары, эгерде сиздердин биздин адистерибиздин билишет, уже нормаларыбыз бар. Биз билебиз канча жерге канча расход кетет да. Банк ошол бул кредиттен тышкары 100 миңге чейин биздин 10%дан дагы күрөсүз кредиттерибиз бар да. Эгер бул жактан очередиңиздер жетпесе, кааласаңыздар 100 миңге чейин биз күрөсүз 10%дан кредит бере беребиз. Кыскача, мал чарбачылык менен дыйканчылыктын пайызы 6% менен болот. Мөөнөтү 3 жылга чейин. 300 миңге чейин күрөсүз алсаңыздар болот кредитти. Бул долбоордун кредиттер боюнча айттым, шарттарын. Андан тышкары овощехранилище, садоводство, интенсивное садоводство бар. Асыл тукумду мал чарбачылыкка беребиз. Ошондой максаттарга беребиз. Анын мөөнөтү 5 жылга чейин, ошол эле 6% менен. Өндүрүшкө, анан дыйканчылыкка очередсиз берген аракет кылабыз. Келип катталсаңыздар болот. Толук маалыматты биздин балдар, кызматкерлерибиз, адистерибиз берет. Өкмөт тараптан бизге канча каражат бөлүп берсе, ошону колдон келишинче, жетишинче кредит берип атабыз. Жетпей калгандары да болуп атат. Калуучулар көп, бирок акча каражаты чектелген да. Ошону да туура түшүнүңүздөр. Эгер акча бул долбоордун негизинде акча жетпей калса, мен айтып атам, ошол 100 миңге чейин 10%дан дагы биздин кредиттерибиз бар, күрөсүз. Келсеңиздер, биз карап беребиз. Канын катталганда бир гана Айылбанк эмес, башка банктарга да катталып койсоңуздар, зыяны жок. Балким ошо бизде жетпей калса ал жактан